Эми соттун чечими жок. На каком основании, не знаю. Кызыл китеби бар. Атыбызда Акбура дарыясынын корук зонасында жайгашкан мурунку депутат Ахматбек Келдибековго тиешеси бар делген имарат Ош мэриясы тарабынан буздурулуп жатат. Бул имарат мурунку мэр Жеңишбек Токторбаевдин учурунда дагы буздурулуп, андан кийин оңдоп түзөө куруу иштери башталганы маалым болгон. Мындан улам азыркы мэр Жанар Акаевдин дарегине сындар айтылып жаткан. Элдин бардыгы айтып атат. Эмне үчүн буларга таандык имарат бузулбайт, а башкалардыкы бузулат деп. Бирдей мамиле болуш керек деп. Албетте эми азыр мунун кафе нелери сотко беребиз деп атышат. Сотто мэрия биз элдин укугун, шаардыктардын укугун коргойбуз. Анан эми коомчулукта дагы бир канча сын пикир айтылып атпадыбы бизгечи. Мындай сүйлөшүп алды деп. Биз эч кандай сүйлөшкөн жокпуз. Ал эми бузурулуп жаткан имараттын ээсинин жакыны соттун чечими жок эле бузуу иштери болуп жатканын жана Байсан кафеси Ахматбек Келдибековго таандык эмес экенин BBC-ге билдирди. Чечими жок соттун. На каком основании, не знаю. Кызыл китеби бар. Соттун чечими жок. Эми астын кичине кафе кылып для детей. Ну, специально детское кафе, үстүнө балдар үчүн оюн-зоок кылат. Эми паркка кичине окшошсун деди эле да. Ал арада Ахматбек Келдибеков аталган имарат ага тиешеси жоктугун айтып, Facebook'ка билдирүү жазды. Мындан тышкары ушул эле күнү мурдагы дагы бир депутат жана ишкер Азамат Арапбаевге тиешелүү делген имарат да буздурулду. Биз баары бир жетебиз. Узабыз. Бүгүн бардыгын олигарх болобу, Байманова болобу бардыгын карап, анткени бул жерде биз парк кылабыз дегенбиз. Бул жерде миңдеген, 5000 адамдар турат. Качан парк кылып бересиңер? 6 майда Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Нурбек Кадыров жана кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин бири атыккан Алманбет Анапияевдин иниси тосуп алган делген УВАМ каналындагы мыйзамсыз курулуштар да бузулган. Каналды мени ойлап турду. Каналдарды бошотпосок болбойт да. Силер дагы тура түшүндүрөдү. Биз дагы жарандарга айтышыбыз керек. Бул алгандардын баардыгы жөнөдөн кара келип жатат. Буга чейин Акбура дарыясынын жээгиндеги мыйзамсыз делген жана мурунку мэр Жеңишбек Токторбаев буздуруп баштаган айрым объектилер кайра оңдолуп, түзөлүп баштаганы жана мэрия иштөөгө уруксат бергени тууралуу маалыматтар чыккан.